Мен Окуна айылынын тургуну Мыктыбек Асанович. Бүгүнкү биздин айылдагы көйгөйлүү бир канча маселелер бар. Ошонун биринчиси эле бизде айылыбыз сууга бай болгону менен Окуна Айдеркен жолундагы көп жерлерибиз сууга муктаж. Аккайың жана Кайыңды сууларын алып келиш биринчи маселе. Ошону чыгарыш керек, мамлекет ушуга жардам берсе чоң өбөлгө да. Анан экинчи маселебиз мектебибиз ремонтко муктажла. Сайдилет Тешеев мектеби мисалы ремонтко муктаж, ремонт кылдырайлы деп мамлекеттен жардам сурайлы десек, мектептин документи жок бүгүнкү күндө. Ошо документке жардам берсе. Анан кийин айылыбызда маданият үйүбүз жок. 15 миң калк жашайт биздин айылда. Маданият үйүбүз жок. Анан бала бакчага муктаж. Бала бакча. Спорт аянтчасы боюнча дагы азыр Рысбек Исламовичке кайрылдык. Буюрса ал чечиле турган болду. Бизде бүгүнкү күндөгү эң көйгөйлүү маселелер ушу маселелер. Мен Кубатов Нурмат, ушу Дуаташ Ток кен компаниясынын директорунун жардамчысымын. Азыркы күндө Дуаташ Ток компаниясы Кыргызстанга бардыгы болуп 20 миллион долларлык инвестиция салды. Акыркы 4 айдын ичинде 4 миллион долларлык инвестиция салды. Азыр экиле комбинатты оңдоп түзөө иштери бүтүп калды. Айдеркен сымап комбинаты и Кадамжай сурма комбинаты. Азыркы күндө биз Айдеркен сымап комбинатына жумушчуларды кабыл алып атабыз. Бизге негизинен шахтерлор, взрывник, проходчик ошолор аябай керек болуп атат. Азыркы күндө бизде Айдеркенде 300 адам иштеп атат. Кадамжай сурма комбинатында 250 адам иштеп атат. Азыр Кадамжай сурма комбинаты толук ишке даяр. Бизге сырье болсо биз иштеп кетебиз. Ошол сырьену биз азыр Айдеркенде усилитетип, Айдеркендеги казып алган сымаптан кийинки кенини биз Кадамжайга алып келип иштетип сурма чыгарабыз. Мен Элмира Аскарова, номер 3 Окуна гимназия мектебинин директору болуп эмгектенип келемин. Бүгүнкү күндө биздин гимназия мектебинде 1379 бала окуп жатат. Балдардын көпчүлүгү алыстан келет. Себеби бул жерге көбүнчө тереңдетилип окуткан класстар бар үчүн гимназия класстарына атайын окуучулар келип окушаттар. Бүгүнкү күндө ушул мектеп 1985 жылы курулуп пайдаланууга берилип, 37 жылдан бери окуучуларга билим тарбия берип, мугалимдер эмгектенип келишеттер. Биз көйгөй деп айтып келген нерсе ушул мектеп 2011 жылы 26 июлда болуп өткөн жер титирөөдө авариялык абалда деп айтылып келген. Бирок ушул күнгө чейин бул мектеп капиталдык ремонттон өткөн жок. Биз кээ бир мезгилдерде балдар өтө көп чуркашып, ойноп, сабактарда жүргөн мезгилдерде ошол кабаттарда кыймылдоолор пайда болуп, жаракаларды дагы көрүп, кээ бирде өзүбүзчө балдардын коопсуздугу үчүн коркуп келебиз. Бүгүнкү күндө ушул мектепти капиталдык ремонттон өткөрүү боюнча райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси атайын аннотация алып, иштерди жүргүзүүгө биз менен чогуу иш алып бара жатат. Биз суранып кетербиз, ушул мектепти капиталдык ремонттон өткөрүүгө жардам берүү менен биргеликте биздин балдарыбыздын ден соолугун чыңдоо боюнча аянтчаларыбыздын толук кандуу иштебей жаткандыгына байланыштуу ошол мурда курулуп калган мини футбол аянтчасын кеңейтүү жана жанына кошумча волейбол ойноочу спорт аянтчасы менен биргеликте чоң теннис кортуну салып, балдардын ден соолугун чыңдоого, ошондой эле дене тарбиялык өнүгүүсүнө жардам берүүгө мүмкүнчүлүк пайда болушуну сиздерге айтып кетебиз. Окуна гимназия мектебинде гуманитардык багыттагы сабактар тереңдетилип окутулат. Ошол тереңдетилип окутулган сабактар биздин өзүбүздүн мугалимдер менен биргеликте кошумча дагы факультативдик сабактар керек экендигини айтып кетким келет. Себеби биздин окуучулар айрыкча
жалпы республикалык тест түрлөөдө кыйынчылыктарга дуушар болот. Анткени бул жерде өзүбүздө окуткан мугалимдерге караганда борбор шаардан келип атайын курстардан өткөн мугалимдер окутса бир аз жугумдуу экендиги дагы белгиленет. Ошого байланыштуу биз көбүнчө башка жактагы атайын окуу жайлардан дагы мугалимдерди чакыртып биздин окуучуларды даярдоого мүмкүнчүлүк түзүп берүү. Ошону менен бирге балдарды кружоктордо көбүнчө ушул сайма саюу, жыгач менен иштөө, кийинки келечекте өзүнүн кесипчилик техникалык окуу жайларды алып жүрүүгө багыт берүү максатында дагы иштерди алып берүүгө. Андан кийин биздин окуучулар айрыкча англис тилинде, Кытай тилинде, француз тилинде сүйлөөгө аракет кылышып өздөрү окушат. Бирок дагы кошумча кружокторду уюштуруп иш алып барууга бир аз мүмкүнчүлүгүбүз жоктук экендигин дагы биз эскертип кетебиз. Ата-энелердин жардамы менен дагы иштер жүргүзүлүп жатат, аракеттер болуп жатат. Биз көп нерсени алдыга үмүт коебуз, себеби биздин келечек муундар жакшы билим, татыктуу тарбия алып, ар тараптан өнүккөн инсанды даярдап чыксак, көп келечегибиздин алдыда экендигине биз ишеним жасайбыз. Иш пландагы график боюнча бүгүн Орозбек Айбек мырза элдермен жолугушуу графигин баштап турабыз. Негизинен бизде жергиликтүү элибиз, активисттер, жергиликтүү кеңеш депутаттарыбыз бар, чакырылган коноктор бар. Азыркы сөздү Кадамжай райондук мамлекеттик администрациянын орунбасары, башчынын орунбасары. Болгондо дагы биздин өзүбүздүн улуубуз, өзүбүздүн сиздердин өзүңүздөрдүн шайлооңуздар менен шайланып барган эл өкүлү, жогорку кеңештин депутаты ошол Өрүсбек Исламович келип отурат. Дагы бир жолу куш келипсиз биздин касиеттүү Кадамжай жергебизге. Бул өзүңүздөр билесиздер, элдин күнүн, элдин көйгөйүн жеринде барып көрүп, билип, ошол сиздердин берген суроолоруңуздарга карап ишти жүргүзүү максатында сиздер менен жолугушкан атайын келип отурат. Ушул эле учурда өзүңүздөр билесиздер, биздин район боюнча бир топ алгыстуу иштерди жүргүзүп келатат. Өтө чоң инвестицияларды, долбоорлорду биздин районго тартып, жогорку кеңештин трибунасында өзүнүн оюн, омуктуу ойлорун айтып, биздин районго жасалуучу иштер боюнча кеңири өкүндүү болуп иштерди жасап келет. Мына мен акыркысына эле токтолуп кетсем, эми убакыттан пайдаланып, кечээ бизге мына жакында эле Акылбек Үсөнбекович өзү баш болгон делегация бизге келип кетти. Ошол учурда биздин марказый айланмагындагы мына Исламович өзү жогорку кеңеште көтөрүп, маселе коюп, мектептердин көйгөйүн айтты эле. Бизде район аймагында 8 авариялык мектеп болсо, ошонун ичинен Кыргызстандын 10 жылдыгы мектебине 550 орунду мектепти 2023 жылы баштап сентябрга куруу берүүнү айтып кетти. Ошол эле учурда мына Окуна гимназия мектебинин азыр биз турган имараттагы авариялык абалда МЧСтин заключениясы бар. Бул боюнча дагы Исламович өзү баш болуп демилге көтөрүп айтты эле. Ошол маселе боюнча Кудай буйрса жаңы мына 2023 жылга Окуна гимназия мектеби капиталдык ремонтко кирет деп сөздү берип кетти Акылбек Үсөнбекович. Бул да болсо сиздин ошол кошкон салымыңыз деп билебиз. Ошол биздин көйгөйдү жеринде тартынбай патриоттук сезимди айтып, маселелерди чечкенге өзүңүздүн зор салымыңызды кошуп келесиз. Мына эң негизгиси мына биздин жол канча жылдан бери жасалбай келген асфальтыбыз төшөлүп атат, бүткөнү калды. Кудай буйрса ачылуу алдында. Сизге дагы бир жолу элдин атынан, Кадамжай элдин атынан ырашып билдиребиз. Сиздердин колдооңуздар менен, сиздердин тандооңуздар менен, сиздердин дуаңыздар менен, сиздердин эмгегиңиздер менен ушул Кыргыз мамлекетинин жогорку кеңештин улуу трибунасына барып депутат болуп иштеп атам. Сиздерге дагы бир жолу чоң рахмат. Эң биринчи биздин сүйүктүү мекенибиз Кыргызстанда тынччылык болсун, аманчылык болсун, токчулук болсун, молчулук болсун, элибиздин жашоо турмушу оңолуп, биздин сүйүктүү мекенибиз Кыргызстан дүйнөдөгү эң алдыңкы орундагы мамлекеттердин катарына кирсин. Буга биз баары жооп берип коебуз азыр. Маданият үйү, больница дедиңиз, Маданият үйү менен больницага проект даярдагыла. Ишке киргизебиз. Анан өндүрүш айрылган мектеп, бунда кошо параллельно бүтүрсүн, транспорт айдоочулук мүмкүнчүлүгү бар ошол жерге окуучуларга койгонго. Мен кечээ айттым,
Өзбекский Кыргызский фонддон автобус алганга мүмкүнчүлүк бар депчи. Мүмкүн ошол жака койсок болобу? Ошо аны биз аракет кылабыз. Администрациянын жетекчилери менен. Андан тышкары жерлердин документтери боюнча кадастр жооп берип коесузбу? Президентибиз указ чыгарып, ошол негизинде иш бүгүнкү күндө алып барылып атат. Бүгүнкү күндө райондук администрациянын алдында жер боюнча ошол мыйзамдаштыруу боюнча комиссия түзүлгөн. Айыл өкмөтүнө кайрылып туруп, айыл өкмөттөрү билет, ошол жобонун негизинде арыз жазсаңыздар комиссия келип көрүп, ошо тиешелүү жобонун негизинде процедураларды өткөндөн кийин райондун алдындагы комиссия чечим чыгарып берип, анан айыл өкмөтү токтом чыгарып, анан биз тараптан каттоого алынып, ошо кызыл тикеттер берилди. Сиз айтып калдыңыз, Жайыттыдан азыр лесхоздун жетекчиси жок экен. Муну да тапшырма беребиз. Надыркен боюнча биз кече айыл өкмөтү менен сүйлөшкөнбүз. Налогу боюнча бүт процесстерди азыр мен Бишкекке барып, карап, госгеология запросторду берип берем. Мен айлык өзүдө көтөрүп чыктым, аны айтып. Ушуну бир ишке ашыралы деп, налогу боюнча. Кээ бир мыйзамдар туура эмес жазылып калганда, эми мурда башаламандык коом болгондо, башаламандык коомдо ар кандай мыйзамдарды жазышкан. Андан тышкары ошол мамлекетте бир топ жерлер боюнча, соц объекттер боюнча бардык ишканаларды менчиктештирип талканып чыгарганда бул бардыгыбыз билебиз. Эми андай коом жок. Азыр ким элдин мамлекеттин казынасына кол салса, мыйзам чегинде жазасын алат. Андан тышкары жанагы малга салык боюнча дедиңиз, эми бул адам адашат. Көрүп чыктык, биз азыр билгөнүбүзчө магистральный канал деген чоң долбоорду проект ишке ашырып атабыз. Ошол сууду эптеп Кудай кааласа жеткирип алсак, ошол айыл өкмөтүгөчө жеткизе турган проект да бул өтө чоң. Ошол жакты бүт өздөштүрөбүз да, ушул биздин Кадамжай районунун эли көп бир топ элибиз ошол жака барып жайгашат. Менде бир 3 суроом бар эди, ошол суроону сизге бердим. Биринчи сурообуз, биз мына 13 миңден ашык калып жашайт. Ушу Орозбекте 22-те 23-те сквайналар бар. Бирок ар кимисе ар кылдын арты коюп алган. Бири 100дөн болот, бири 90дон берип атат, бири 70ден берип атат. Эң эли көйгөйлүү маселелерди ушуну бир тарапка салып, ушуну бир оозго бир нерсеге өткөзүп бериш керек да. Туурабы? Мына отурган эл. Эң жаман биз мына ушу суу маселеси бизге кыйын болуп атат. Экинчи маселе, мына ызгарлуу кыш кеп калды. Топлада жок. Бизде азыр көмүр 7 миңден 8 миңге чыгып кетти ушу Орозбекте азыр. Мына алга тасмар калган. Ошондуктан бизге мына Бишкектен уюштукка окшотуп туруп бир топ база уюштуруп, арзаныраак эле бизге таркатып берсеңиз. Сизден сурап, үчүнчү суроо. Эң чоросуз. Мына акционерди коом келгени, мына Түрктөрдө Дубаташ деген. Ошол Дубаташта бир канча биздин мына жигиттерибиз, кыздарыбыз иштейт. Бирок тилиге каршы булар ишке алган. Бирок анда трудовой ачпай, күнүмдүк эсепте берип атат экен да. Эртең бир производствода туран болсо ким төлөйт? Бюллетен төлөбөйт экен. Производство туран болсо төлөбөйт экен. Ол как будто баягында бир кулдарды жолдатып иштеп аткандай бир организация болуп атат да. Ушундай бир карап койсоң, мына биз окунадан бир канча бала жаш жигиттер иштеп атат ушу. Мен Дубаташта. Ошол рахмат мен айта турам. Бүт өйдө жактагы какыраган жерлерди өздөштүрөбүз. Андан тышкары көмүр боюнча өзүңүздөр билесиздер, Белалма көмүр кени бар да бизде. Өткөндө мен ошо улуу трибунадан көтөрүлдүм эле. Эртеси күнү мага ошо көмүр кенди иштеткен фирманын бардык жетекчилери келип кетти. Келип 2 мектеп, 2 садик, бала бакча куруп берген мойнуна алышты. Анан мен ушул биздин Кадамжай районунун элинди көмүр менен камсыз кылгыла деп айтсам, эсептеп чыкса, ошол Белалмадан келген көмүр алтындан кымбат болуп кетет экен да. 380 километр екен Кадамжайга чейин. Анан булар азыр 2 жылга жол ачабыз деп атат, майдан айыл өкмөтүдөн. Ошондо бир 70-80 километр болуп калат экен биздин Кадамжайга чейин. Ошондо Кудай кааласа биз жакшы ниет кылып тура берели, ошол иштери ишке ашып калса биздин Кадамжай районуну бүт көмүр кен менен камсыз кылат, көмүр менен. Андан тышкары дагы бир көмүр кен ачылат. Ушул алдагын ушул биздин райондон өтөт, ушу биздин байлык болот.
ал көміркен ушу биздин элге кызмат кылат. Биринчи ошол монтаж компаниясы келип бизде эки комбинатка инвестиция сала баштаганда ремонттук иштер жүргөн. Ошол маалда как наемный жумушчу катары кабыл алып, күндөгү иштегенин айлыгын күндө берип турган. Ошолор жөнүндө айтты да азырчы. Азыр жумушка официально алып атат экили комбинатка. Азыркы маалда Айдеркенге эң керектүү жумушчулар бул шахтерлер керек болуп атат. Азыр Айдеркен шахтасы ачылган, ошого жумушчу азыр жок болуп атат. Мен азыр 2-3 күндөн бери район боюнча мында объявление делип атабыз. Бизге жумушчу керек деп. 3 маал ысык тамак, андан тышкары барып иштегенде башка жактан барып иштесе, жатакана менен обеспечить. Хамын кирип бүт элдин тапшырмасын айтып жеткизип, анан урматтуу президент Садыр Нуркожоевич айтты, келечекте ушул сурма комбинат, сымак комбинат анан 6-жылга үчөөнү бириктирип, келечекте бир чоң ишкана түзөбүз депчи. Бул Кудай буйрса 22 жылга ишке кирип калса, биздин районго бир топ соц пакеттерди сала түзүп, элдин жашоо турмушуну оңдогонго ошол компаниялар бүт аракет кылат да. Бул жакшы долбоорлор, бул дагы Кудай кааласа ишке ашат деп мен сиздерди ишендирип кетем. Өтіп бересіз, Күрдің даласы бойынша Аққайын жана Қайынды суларын алып келгенге бір көмек көрсетсеңіз, елдің глобалдық проблемада су бойынша. Ошо скважина суларын алып өйдө болбойду. Экинчи спорт маселеси да. Биздин мектептин спорт аягында спорт мини футбол аягында спорт бар. Элдин көптүгүгө байланыштуу азыркы жаштар футбол мисалы той кылса футбол берет, турнир берет. Келип бала ойнаса келген очередь. Ушуну элдин өзүнүн каражаты менен чоңойтуп, технодзор көзөмөлдөп турса, чоңойтуудан элге ойногонго уруксат берсе. Анан буга мектептин 2 спорт залы. Бир спорт залында жаңы маттар бар иштейт. Күрөш, өзүңүз турган жүзөө боюнча машыктыруучулар бар, балдарды ушу спортко да карап. Бул элдин эмеси да требование. Ушул эки маселени карабайсыздар. Кыргыз мамлекетинин түптөгөн чыныгы инсан Абдыкадыров Оразбек болсо, биз анын шагирти Жусуп Абдрахманов деп бала отур. Ишкөдө, Рухордодо, даже Бишкекте өзүнүн атайын музеyi жок. Бүгүн биздин Карамжай районунда, Карамжайдын центринде биздин айылда бар. Ушул маселени мен койгон элем, жазып алып кетип, жогу да жок. Жакында эгемендүүлүктө кээ бир коомдук кишилерге кыргыз эл батыр деген берет. Же биздин аксакал татыктуу эмес. Жана мен айткандай аты бар, заты жок. Ушул маселени сиз Бишкекте көтөрүп, орустар айтканда лучше поздно, чем никогда дегендей, биздин урпактарыбыз, биздин чоңуктарыбыз ушундай ишмердүүлүктө эл батыр болгон экен дегендей болсо. Биринчи суроо. Экинчи суроо. Мен газ системасында 20 жыл иштегенмин. Окума айылы Центраны өзүңүз өтүп көрсөңүз керек. Центраны магистраль бар. Менен Газпром алганда 2016 жылга чейин Баткен областын газ аштырабыз деген өзүнүн ген планында бар. Азыр өзүнүн Бишкектин райондорунда эле жүрөт. А биздин Оразбек айылында почти Аристин алдыңғы Сайдоктагы газопроводдордун негизинде 50% газ аштырылган. Ушуга республикалык бюджеттен көмөк көрсөтүп, Газпром аркылуу газ маселесini чечип берсеңиз. Бул азыркы замандын кээ бир экологиялык жактан, тиричиликтин эң жакшы маселелеринин бири болуп атат. Үчүнчү мен айтып турган жерим, жакшы кабарда айттыңыз, могу мектеп реконструкция капремонт болсо, Акылбек Жапаровдун өткөндөгү выступлениясында мындай бошный класстар болсо, ошол жерде садикке айландырыш маселеси болуп атат. Могу центрде садик жок. Элдин жок дегенде 100 бала Кадамжайга барып, частныйга жанагы пропискасын өзгөртүп, Кадамжайга садиктерге берип атат. Ушул маселени дагы эгерде
капремонт, реконструкция болса, ошол жагынан карап коюлса. Газ Бүргөндүдө газ хранилище полный биздин мамлекетке өттү. Келечекте ошол Кыргыз газ ишканасы түзүлөт, Баткен газ ишканасы түзүлүп, ошол полный бүт биздин ошол областты мүмкүнчүлүгү болсо, Ош областынын Жалал Абад областындагы тейлеп турган ишкана түзүлөт. Газды мүмкүнчүлүгү жетсе, азыр иш процесстер жүрүп атат. Мен өткөндө ошол Газпромдун жетекчиси Болот Абдилдаев менен сүйлөшүп калдым. Ал дагы долбоорду карап атат экен, биздин мамлекет уруксат бербей жатат экен. Газпромго берип калсак, дагы изоляцияда калып кетебиз депчи. Ошон үчүн биз өзүбүз мамлекет ишкана түзүп өзүбүз иштетебиз депчи. Газды негизи киргизиш керек да, көмүргө караганда азыр газ пайдалуу болуп калды, экологиялык жактан да таза болуп атат да. Бул иштер эми мамлекеттик деңгээлде чечилет. Азыр кичине дагы убакыт керек. Ошол бүт Баткен областында ошол биздин газдын мүмкүнлүгү жетсе, мамлекет камсыздала турган ишканалар түзүлүп болот. Күтүп турайлы, убакыт келет. Азыр эми мен азыр турбаны көрдүм, газ барбы десем жок деп айтышты. Анан кадам жайда бар экен. Газ бар. Миллиондон давай, майыл ушуга катышып аракет кылайлы. Каттелме. Чай берем.